Таластагы үрей учурган өлүм кайнагасы келинин жана анын 2 баласын мыкаачылык менен өлтүргөн. Кылмыш 23 май түнү Талас областынын Айтматов районунда Акбашат айылында катталды. Милицияга кабар түнкү саат 12:37 түшүп, жеринде барган ыкчам топ 26 жаштагы келиндин, 4 жаштагы кызынын жана 2,5 жаштагы уулунун сөөгүн тапкан. Шектүү катары ошол эле айылдын 48 жаштагы тургуну издөөгө алынып, кармоо учурунда өлтүрүлдү. Жергиликтүүлөрдүн айтымында, келиндин кайнагасы инисинен мурдатан өч алууну эңсеп жүргөн. Бир кезде бир туугандар мүлүк талашып чырдашкан. Натыйжада 2018 жылы кылмышкер өз инисин бычактап өлтүрүүгө аракет кылган. Ал Айтматов райондук сотунун чечими менен адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Бирок 2023 жылдын мартында Бакай-Ата райондук сотунун чечими менен пробацияга чыгарылган. Шектүү 23 май күнү эски таарынычын эстеп, түнкү саат 11 чамасында инисинин үйүнө барган. Бул учурда бир тууганы талаа иштери менен алек болуп жүргөн. Үйүндө жок экенин пайдаланып, инисинин аябына жана балдарына кол салып, аларды зөөкөрлүк менен өлтүрүп, окуя болгон жерде тоо тарапка изин жашырып качып кеткен. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кармоо учурунда кылмышкер жок кылынган. Аталган факт Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү негизинде катталып, кылмыш иши козголгон. Лезинен окуя болгон жерге ички иштер органдарынын тергөө ыкчам тобу чыгып, алгачкы тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда каза болгондор бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгондугу экени аныкталган. Алар Айтматов районунун Акбашат айылынын тургуну 1997 жылы туулган келин жана анын 2019 жылы туулган кызы менен 2021 жылы туулган баласы күч колдонуп өлтүрүлгөн жансыз денелери табылып аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө киши өлтүрүү болгондугу такталып, денелеринде көптөгөн жараттар бар экендиги аныкталган. Милиция кызматкерлери тарабынан алдам өлтүрүүгө шектүү жаран Талас облусунун Айтматов районунун Акбашат айылынын тургуну 1926 жылы туулган тургуну экендиги такталган. Ал мурун адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен соттолуп, Бакай-Ата райондук сотунун чечими менен пробацияда жүргөндүгү аныкталган. Шектүү окуя болгон жерден тоо тарапты көздөй жашырып качып кеткендиги да аныкталып, ыкчам иликтөө иш-аракеттеринин натыйжасында зөөкүрчүлүк менен 3 адам өлтүрүлгөн шектүү кармоо учурунда жок кылынган. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.